Turmuştan көбүрөөк кыйналдым да. Адам катарда чыгарып таштады. Бул тилектештик автобус менен барып, анан бир топ иштерди жүргүзөбүз. Адамдар дагы өздөрү дагы бир жагынан баягы кош көңүл болуп калган болуш керек. Ошол анан сурап келсең, бир топ эле мындай көйгөйлүү маселелер көп экен ошол жерде жашаган адамдардын. Айыл өкмөттөргө бара турган болсок, ошол жакшы настроение менен дагы биз тарабынан позитивдүү бир жакшы энергия тартуулайбыз деп ойлойм. Анан ошол Сотко кайрылсак, жердин ээси биз эмес, айыл өкмөтү, силер тарап боло албайсыңар деп сиздердин жардамыңыздар тийип калаттыр. Ооба, мына сиздердин дооңуздарды угайлы, колубуздан келген консультациябызды советибиз берели деп келдик эже. мурда салттык көйгөй өтө көп болгондо, мисал келтирсем, баягы кыздарды ала качуу, эркектерге караганда аялдарды экинчи орунга коюп келген да. Ушул мына тилектештик автобус менен барганда, мен азыр ушул кээрки келгенден бери 1-2 айыл өкмөтүнө бардык. Ошол жерде дагы мен ушул маселени көтөрүп атам да. Аялдардын гендердик теңдигин, эркектер менен аялдардын тең укуктуулугун, аялдардын үйдөгү ордун, аялдардын коомдогу ордун. Обычно аял менен эркек ажырашканда ортосунда мүлк талаш маселеси болушу мүмкүн, жер талаш маселеси болушу мүмкүн. Ошол маселелер жокпу? Ошол эки мүрүш жери, анан ошол үйү, бактагы үйлөрү өзүнө караштуу, анан бир эле үйү кайнатама караштуу болуп калганда, ошону кандай кылып мындай бөлүп алса болот, ошол тууралуу. Ортоңордо, анда силердин ортоңордо дагы бир маселе бар экен да. Ал документтерди ала албасаң, биз бул жактан суроо талап менен документтер токтосок болот. Анан ошол аркылуу, сот аркылуу алиментиңи, үйлөрүңү бөлдүрүп аласың деп. Главное, ушу балдарымдын укугун тебелетпейин деп ушул даражага жеттим да акыры. Мен оюмча өзүм үчүн албетте өзгөчө, кандай десем, күчтүү сыноо эле болду да. Менде аялдар көп болсо керек Кыргызстанда. Эми ушул өзүмдүн көйгөйүмдү айтып, элге мындай чыгарып, если мен айтпаганда көмүскөдө барды калып кетет эле дагы, ошол боюнча мындай чыкпайт эле да, мындай айтканда. Ошол кайрылган көйгөйү орто жолдо калып кеткендери деле бар. Гүлжина биринчи алгачкылардан болуп, ошондо аялдардан сурулуп чыгып, кандайдыр бир ошо аялдарга мен үлгү көрсөтүп атат деп ойлойм да. Эми бир эле ошол автобус менен, ушу тилектештик автобус менен баардык көйгөйлөрдү, ошо адамдардын укуктук көйгөйдүн чечип койдук десек, бул мындай чындыкка туура келбейт да. Бирок бир кандайдыр бир деңгээлде ошолордун жашоого үмүтүн тутандырып, ошолордун проблемасын чечкенге албетте бул салымы бар.